Мен азыр сиздерге көрсөтүп турган видео бул Бишкектин чет жакасындагы Достук деген дача. Азыр ал жака Алтай шаарчасы, жолдун берки тарабына Ош базар, автовокзал жана дагы бир турак жай комплекс курулуп жатат. Бул негизги стратегиялык трассалардын бири, Бишкекти аэропорт менен бириктирип турган. Бул эң кооптуу участок. Бул боюнча атайын видео кайрылуу жасап 2024-жылы октябрь айында жарыялаганмын. Достук айылында мектеп бала бакча болбогондугуна байланыштуу ошол жердеги жаш окуучулар дагы, жүргүнчүлөр дагы өтө турган пешоход жок экен. Пешоход видео кайрылуу кылып атат. Рахматулла Кудайбердиев деген жараныбыз кат менен да кайрылып атат да. Ушуну мэрияга айтып каратып койбосоңуздар, чындап эле өтө кооптуу экен. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, согушта кырылгандан дагы көбөйүп бараткандай жол кырсыгынан курман болгондор. Кудай сактасын. Ошон үчүн мына ушул жердеги айтылган маселелерди эске алып койсоңуздар, биримдик кутка светофор коюп берсеңиздер, жер маселесин карап берсеңиздер, анан Достук айылындагы пешоход светофор коюп берсе жакшы болот. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул жерде жанагы пешоход чийилген жок же светофор орнотулган жок. Же болбосо жер астынан өткөн переход дагы орнотулган жок. Ушул нерсени эми кимден сурашыбыз керек я? Бишкек мэриясы эгер угуп жаткан болсоңуздар, сиздер ушул маселеге көңүл буруп койсоңуздар абдан жакшы болот эле.